Қазақстандықтардың бақуаттуулугу, көз карандысыздыкты жана демократиялык институттарды бекемдөө президенттин Казакстанда жүргүзүлүп жаткан реформалары дал ушул баалуулуктарга багытталган. Жалпысынан акыркы 3 жылда өлкөдө болуп жаткан саясий өзгөрүүлөр республиканын туруктуу өнүгүүсү жана мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу системасын калыптандыруу үчүн негиз салды. Алар Казакстандык коомду бекемдеп, жаңы саясий салттарды жаратты. Астанадагы Казакстан стратегиялык изилдөөлөр институту аянтчасында Касым-Жомарт Токаевдин реформаларынын 3 жылынын жыйынтыгы чыгарылды. Талкууга мамлекеттик органдар өкүлдөрү, парламентарийлер, алдыңкы аналитикалык борборлордун жетекчилери, коомдук ишмерлер жана серепчилер катышты. 2022 жылы Казакстан мыйзамсыз чыгарылган активдерди кайтаруу боюнча маанилүү программаны баштады. Бул коррупция менен күрөшүүдө жана социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтирүүдө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Мамлекеттин киришесине 1 триллион 700 миллиард теңге кайтарылды. Бул каражаттар соц объекттерди курууда жана суу ташкындарынын кесепеттерин жоюуда пайдаланылат. Ошондой эле жолугушуунун катышуучулары Казакстан бул жылдары партиялык жана шайлоо мыйзамдарын либералдаштырылганын белгилешти. 2 референдум өттү, парламент өзгөрдү. Азырында толук кандуу фракцияларды түзгөн 6 партия чогуу иштейт. В этих реформах заключается сама философия президента. Бул реформалардын ичинде президенттин философиясы, саясий эрки жатат. Алар баштаган жана ушул багытта жүргүзүлүп жаткан реформаларды биз акырындык менен ишке ашырабыз. Коомду кандайдыр бир тобокелдикке жана стресске дуушар кылбайбыз. 7 жылдык мөөнөт, бир жолку укук жана башка нерселер алар конституциялык. Ошентип күчтүү президент, таасирдүү парламент, отчеттуу өкмөт деген формула пайда болду. Влиятельный парламент, подотчетное правительство. Политические реформы, конечно же, в первую очередь, которые состоялись, они дали своего рода такое... Саясий реформалар биринчи кезекте алар ишке ашты. Алар жарандардын мамлекеттик органдар менен өз ара мамилелерин кандайдыр бир деңгээлде либералдаштырышты. Ошондой эле саясий чечимдерди кабыл алууга таасир этүү боюнча жаңы аянтчаларды түзүштү. Калк ушул жылдар бою айтылып келе жаткан ыйгарым укуктарды, баалуулуктардын принциптерин колдойт. Бул бизде мыйзам жана тартип, адилеттүүлүк бул жерде эмгектин мааниси жөнүндө сөз жүрүп жатат. Мунун баары кеңири кабыл алынууда жана биз муну социалдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында көрүп жатабыз. Все это находит широкие отклики, и мы это видим по итогам своих социологических исследований.